Ой, адам көп турбайбы, аябай. Түшүнүксүз болгон мыйзамдар толтурат, негизичи ошолордун бири элге түшүнүксүз болгон бул пособия. Анан дагы бир нерселерди угуп атабыз, пособияга чыгарып бериш үчүн адамдардан акча талап кылуу. Кандай документтер талап кылынат, эжеке? Өзүңдө машинасы барды керек да. Мисалы, былтыр канча талап кылышкан? Былтыр 2000 бергем. Бир дейт, анан бербесеңиз эмне болот? Бербесе документти өткөзбөй коюш мүмкүн да. Бар жок справкалар туруп алып келип тапшырабыз, анан 2000 беребиз. Коррупционерлерди сизге окшогон, мага окшогон адамдар атын ачыкка чыгарсак, же кызматтан алынат, же камалат, ошо менен тазаланып баштайбыз да. Ошол түшүнбөстүк, баш айландырмалар көп экен да бул тармактачы. Пособияга чыгыш үчүн кичине акча беришиңер керек. Кичине дегенде канча? 3000. 3000? Кошуналарым пособия алып, машиналары бар, өздөрү Россияда иштейт. 2 баласы, 3 баласы менен пособияга чыгып алып атат. Анан кийин карасам мен албайм. Делип анан кийин акча берип чыктым. Азыр алдым. Эсенбиге барсам, эсенби мындай майда иштерди карабайбыз, прокуратурага бар дедим. Прокуратурага келсем, мындай. Азыр сизди чыныгы эсенбилар көрүп атат. Чыныгы эсенбилар көрүп атат. Эсенбиге барсам, азыр доказательствосы менен канча бергенин эме кылып көрсөт деле боптур, көрсөтөм, баскыла десем, 3000 сом берем десем, майда иштерди карабайбыз деп карабай коюшту. Эл карайт да ошого. Чыгарылыштын аталышы кимдер пособия ала алат деген суроолорго жооп издейбиз. Анан бир нерсени алдын ала айтып кетели. Бул чыгарылыштагы суроо жооптордун ушу элдердин кайрылуусу менен болуп атат. Мыйзамдар республикалык деңгээлде ошол мыйзамдардын ченеми жөнүндө сүйлөшөбүз. Анан мүмкүн болушунча республика боюнча байланышка чыга ала турган горячий номерлерди тапканга аракет кылабыз. Эгерде коррупциялык башка жөнүндө фактылар боло турган болсо, кайрылсаңыздар болот. Биз азыр Кара Суу шаарындагы мекемени жарытып бергенге аракет кылабыз. Адам көп турбайбы, аябай. Кандай документтер кетет? Балдардын документтери, өзүбүздүн документтерибиз. Жанагы холодильник, телевизор эсептемесе? Билбейм аларды. Силерден сураган эмеспи андайды? Эми азыр киребиз да. Түшүнүксүз болгон мыйзамдар толтурат, негизичи ошолордун бири элге түшүнүксүз болгон бул пособия. Эч ким түшүнбөйт ал мыйзамды. Кээ бирине барсаң, телевизоруң бар экен дейт, холодильнигиң бар экен дейт, кээ бирине ата-энеңдин пенсиясы бар экен дейт, атыңда машина бар экен дейт. Азыр билебиз, жанагы машиналарды оформить этпей эле сатып, доверенность менен айдап жүргөн адамдар толтура да. Үйүндө эчтекеси болбосо деле, атында машина бар адамдар бар, башка маселелер толтура. Анан дагы бир нерселерди угуп атабыз, пособияга чыгарып бериш үчүн адамдардан акча талап кылуу, 3000 сом бербесең чыкпайсың деген фактыларды мага жиберишкен. Ушул фактыларды дагы сурап көргөнгө аракет кылабыз. Азыр биз Кара Суудабыз. Кандай документтер талап кылынат, эжеке? Өзүңдө машинасы барды керек да. Мисалы? Жер үлүшүнүн ксерокопиялары керек, үйдүн камсыздандыруу керек. Жалгыз бой энелерге форма 9, ол бир жумада келет. Бир жумада келет. Ошондой. Айтканым, жанагы атыңда бир балекеттер бар экен деп кайтарышпайсың? Мисалы, эмне болсо кайтарат? Машинаң болсо, дагы деле барбы? Бизде жок, мисалы үчүн машина. Машинаны жылын айтабы болот? Eri Россияда болсо я. Eri Россияда болсо да берилбейт. Берилбейт. Маркасына карайт, бирок эски болсо өтөрөт. Анан жаңы немеде болсо токтотуп атат. Ошо жаңы марка, эски марка кандай болот? Мисалы 99 немеде чыккандар бар го, ошол да. Акча талап кылышабы? Ошо суммасы канча? Орточо эсеп бар да. Бар эми, конечно, былтыр эми болгон да, быйыл билбейм. Былтыр канча талап кылышкан? Былтыр 2000 бергем. 2000. Эми жетекчилерге айтабыз да. Бул байкуштар өзү 1000 сомбу, 1200 сом аласыңарбы? 1200 сом. 1200 сом алса, дагы 2000 сом талап кылсаңар. Болбой калат го дейм да. Өзгөндө 2000ден бер дешет да, ол тур эле. Ушул жерде кызматкерлер. Ооба. Бар жон турлап бүткөндөн кийин беришет да. Эмнеге бересиңер ошону? Бир дейт, анан бербесеңиз эмне болот? Бербесе документти өткөзбөй коюш мүмкүн да.
Ушундай жагдайлар бар. Biz бар жоқ справкаларды тура алып келіп тапшырабыз. Анан 2000 беребиз. Мен былтыр токтоп калган элем, былтыр ошентип тапшыргам да мен. Баары норманы аткарып келсеңиз, андан сырткары 2000. Справка дейт. Бар жоқ көлүктөрдү алып келебиз, 2000 беребиз. Сиз кимге бергенсиз? Мен былтыр койдон Жок, ошо аты жөнү бар да. Былтыр берген, бирок аты жөнүн айтпайм да эми. Аз айтсам да улантпай койсом. Ошо коррупцияга каршы күрөш деп биз ошону айтабыз да. Сиз, мен баарын ошо коррупционерлерди, эми акча талап кылгандарды биз коррупционер деп андан ашыгын айта албайбыз аларга. Эми аз дагы бар жогу турлап келдим, эми азыр тапшырам да. Эми аз дагы сурабай билбейм. Ошол коррупционерлер деп айтабыз, башка аты жок алардын. Ошол коррупционерлерди сизге окшогон, мага окшогон адамдар атын ачыкка чыгарсак, же кызматтан алынат, же камалат, ошо менен тазаланып баштайбыз да. Бирок мен былтыркы тапшырган адам иштебей калыптыр. Быйыл албетте башка бирөө карап атат. Жетекчисинин кабинети каякта экен эми? Сиз кандай функцияны аткарасыз бул жерде? Мен төлөкөм жана кара суу немелерин карайм. Пособиялар. Бул эмнелер талап кылынат эми? Биринчи биз паспорттарын текшеребиз. Бизде түндүк системасы бар. Анан паспорттары карап, кимден эмне чыгат, ошого карап, мыйзам чегине чыгап берет. Жок, айтканым конкреттүү талаптар бар да. Мисалы, пособие чыкпай турган жагдай бар, чыга турган жагдай бар. Ошол кимдерге чыкпайт? Бу жерде доход эсептелет да. Ар бир жанга бөлгөндө 1000 сомдон ашпаш керек. Бир жанга, бир семьядагы бир жанга 1000 сом болуш керек, минимальный. 1000 сомго жетпеш керек. Жетпеш керекпи? 1000 сомго бир ай жашаса болобу негизи адам? Биз 2017-жылкы закон менен иштеп атабыз да. Ошол пособиянын мыйзамы Конституциянын кайсы беренесинде каралган? Аны 7-кабинетке кирсиңер, биздин Жок, сиз ушул тармак менен иштеп атасыз да, туурабы? Пособия, мындайынча айтканда, жанагы жөлөк пулу жөнүндөгү мыйзам Конституциянын кайсы беренесинде? Законду карап чыгыш керек да азыр аны. Закон. Сиз ушул тармакта иштейсиз да? Мен жаңы келдим да декреттен иштеп кайттым. Канча? 8 жылдан кийин кайттым. Аттестациядан өткөнсүз да, туурабы? Аттестациядан өтүп аткан кезде пособия жөнүндөгү мыйзам кайсы экенин айткан эмессизби? Өтөм дагы аттестациядан. Аттестациядан өтүп келдиңиз да бирок. Ооба, мурун өткөм 8 жыл мурун. Азыр мына жердеги эжекелер айтып атат да, 2000 сомдон төлөгөнбүз деп. Ага кандай карайсыз? Неге 2000 сом? Документтерди берип атканда. Жок, билбейм, кана. Элдер айтып атат да, азыр акча бербесең документиң өтпөй калышы мүмкүн деп. Кимден сурады? Акча эч кимден деле сурабайбыз биз. Сурабайсыңар, э? Өзү 1200 биз кандай акча сурайбыз элдерден? Биз элдин оройраак суроо, бирок суроо да. Ушул тармакта коррупция барбы? Жок, коррупция. Я. Мына жерден эле сурабайлыбы? Жок, мына элдердин арасында сурабайлыбы байке? Эми суроолору болушу мүмкүн да буларды дагычы. Эми мисалы элдин арасынан чыккан суроолор менен келе атабыз да. Атым Али. Фамилиям Эргешев. Блогерсизби? Ооба. Журналист, блогер десеңиз, эми кандай атасаңыз деле боло берет негизи. Кандай суроо? Анан Кыргызстанда көп түшүнбөгөн мыйзамдар бар да, элдер түшүнбөгөн. Элдерге толук маалымат жетип барган эмес да мыйзамдар жөнүндө. Ошолордун бири бул жөлөк пулу жөнүндөгү мыйзам. Мисалы конкреттүү бир талаптар коюлган эмес. Кандайча? Кимдер ала алат, кимдер ала албайт. Азыр ушул жерде турган адамдардан сурасаңыз, 95% билбейт. Кандайча? Талаптарды билбейт. Биз ошону түшүндүрүп атпайбыз. Жок, ошону бир тараптама түшүнүп болсо, бир тарапка тартып кетип атпайбы деп ойлоп атабыз да. Кандай тартып кетет? Мисалы элдер айтып атат. Эми эл оозундагы сөз да. Документтер тууралап келесин, аягында акча талап кылышат. Акча беребиз. Ошо көрсөтсүнчү ошол адамды азыр айдайлы иштен. Мындай болот. Айыл өкмөттөгү кээ бир эмелер мага жетти, мисален Сабаева сарайдан бирөө акча сурап туруп, ал бизди иштебейт экен, мен выяснить этсем. Кээ бир эмелер эмес, кээ бир коррупционерлер деп айтабыз, ачык болсун. Эми адам кээ бир ошо айыл өкмөттө иштеген адам. Мисален мен бул жерге жакында 15-ноябрда келдим. Азыр менин койгон талабым эч кандай коррупцияга жол бербеш. Мага ошондой тапшырма менен келди. Азыр бирөөдөн бирөө бир тыйын талап кылса, ошол күнү мен коллективге предупреждать эткен, ошол күнү жумуштан кетесиң. Эгер ошондой бирөө кайрылгандардан бирөө талап кылган болсо, мен мына даярмын. Жок, анысына баары даяр эми. Эми мындай. Мыйзам боюнча социалдык паспорт деген бар да. Аны айыл өкмөттүн убактылуу эмес, айыл өкмөттүн комиссиясы. Ошол комиссия баягы жакыр үй бүлөнү биз жакшы бардык айыл өкмөттү билбейбиз да, мисален 16 айыл өкмөт шаар менен 17. Алар барат биздин эме менен катышып сос паспорт.
ошо соцпарктын негизинде кийин дагы биз выезд кылып, выездин этип, Биринчи бул пособияны статусуну айтып алалы. Ошол статусту дайын кылышыбыз керек да. Пособия жок. Мен эл менен элдин арасында жүрөм да байке, жаман көрбөйсүз. анда келсеңиз мен мындай да. бирөөлөр Пособия кандай акча, ошону билели биринчи. Ал баланын акысыбы же аз камсыз болгон үй бүлөдөгү баланын акысыбы? Пособия. үй бүлөгө көмөк бул баланын баягы жакыр үй бүлөнү эме кылабыз. Соцпаспорттун негизинде баягы көп балалуу жакыр үй бүлөлөргө төлөп беребиз. Ошондо көп балалуу деп айтып кеттиңиз. Азыр жашынакай бир жашаган адамдын да көп баласы болушу мүмкүн. Мындай да. Эми мыйзам боюнча бир балага, мисалы, үй бүлөнүн семьясына 1000 сомдон ашпагандарга үй бүлөлүк көмөк жөлөк болуп турат. Кайсы жылда коюлган норма? Ошо 1000 сом? Эмеде турат, азыр келсеңиз айтып берем. Жок, инфляция бар да Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнөдө инфляция бар. Биз мыйзам чегинде иштейбиз. Азыр ошол мыйзам иштеп атат. Ошонун негизинде биз чектейбиз. Ошондо минимальный төлөм канча болуш керек? 1000 сомдон ар бир доход 1000 сом. Конституцияда 1000 сом көргөзүлгөн эмес. Азыр мен сизге көрсөтөйүн келсе. Келинчегиңин жер үлүшүнүн карызы жок деген. Анан базага киргизиш керек экен. Анын үйүндө машина болбош керек, холодильник болбош керек, даже малым болбош керек деп атат. Мен кээ биринен угуп атам, үйүңдө болбошу керек дегендерди уктум да. Үйүң аягындай чоң үй болбош керек экен, особняк болбош керек экен. Кандай үй болуш керек экен? Обычный эле бечара болушун керек экен да, пособие алыш үчүнчү. Ошол түшүнбөстүк баш айландырмалар көп экен да бул тармактачы. Пособияга чыгыш үчүн кичине акча беришиңер керек. Кичине дегенде канча? 3000. 3000? Кимге конкреттүү кимге беришибиз керек ошондо? Жетекчисине немелерди карайт да. Карагандар бар. Мисалы мен 5 балам бар. 5 балам бар. Мал алым жок. Машинам жок. Инвалидмин, иштерде иштебейм. Атымда үйүм жок. Мен дагы карасам, кошуналарым пособие алып атат, машиналары бар, өздөрү Россияда иштейт. 2 баласы, 3 баласы менен пособияга чыгып алып атышат. Анан кийин карасам мен албайм. Делип анан кийин акча берип чыктым. Азыр алдым. Канча сом төлөдүңүз? Азыр мен мыналар менен дагы урушуп кетпейин, Жок, эмнеге? Булардын сазайын бериш керек да убагында. Ошондо коррупцияга жол берилбейт да. Мен акимиятка кирсем, аким жок экен. СМБ барсам, СМБ мындай майда иштерди карабайбыз, прокуратурага бар дедим. Прокуратурага кирсем, мындай. Азыр сизде чыныгы СМБлар көрүп атат. Чыныгы СМБлар көрүп атат. СМБга барсам, азыр доказательствосы менен канча бергенин эме кылып көрсөт деле боптур, көрсөтөм, баскыла десем, 3000 сом берем десем, майда иштерди карабайбыз деп карабай коюшту. Эл карайт да ошого. Сабай айыл өкмөтүнүн немесине кетип атканда жолдо экен. Мен канча күн убактым кетти ого. Ошол сиз акча төлөгөн адам ушул зданиядабы? Ушунчасы жетсе керек силерге, жетиштүү болсо керек. Жок, ошолордун убагында көргөзбөйлүбү, байке. Ошондо сиз кийинки жылы аларга акча бербейсиз, талап кылыша албайт сиздер. Түшүнүп атасызбы? Жок, силердин колуңардан эч нерсе келбейт. Бул коррупция түгөнбөй турган нерсе экен. Баары бир. Азыр башкалар ала беришет. Эми караңыз байке. Сиз берсеңиз, сизден кийинкилер дагы берсе, бул коррупция токтобойт да анда. Достаточно уже. Мени ишенбесеңер акимге да. Жок, мен сизге азыр түшүнбөй атам да. Сиз азыр бир тарындыңыз, эми бир өзүңүз шак бербей атасыз. Азыр СМБга барсам карабайт экен деп мындай тарынып атасыз да алардан. А биз айтып атабыз, келиңиз конкреттүү түрдө мындай личностьты установить этели, ошол адамдан сурайлы эмнеге акча талап кылганын. Силер билесиңер аны, түшүнөсүңөр. Ошону көргөзсөңүз түшүнбөйлүбү ошо? Тартып силерге ушу неме керек? Көргөзгөнүңөр менен силер эч кандай пайдаңар жок. Силер өзүңөргө пайдаңар бар, элге пайдаңар тийбейт. Пайдасы тийбейт. Силер ушу неме топтойсуңар да, видео топтоп, ошону неме коесуңар. Бизди койгондон эмне пайда? Айлык аласыңар, иштейсиңер. Каяктан айлык алабыз? Мен билбейм аны. Бекер жүрбөйсүңөр. Байке биз айлык албайбыз будан. Эмне аласыңар? Мен наоборот айлык берем бул каналга. Каналга? Каналга айлык берем. Жаныман акча коратам. Ишенесизби ушул сөзгө?
Bilmem. Может быть. Вот ошого айтып атам, азыр сизден 3000 талап кылган болсо, мейли. Эми сиз берип койдуңуз да. Сизден кийинки адамдардан талап кыла албай калбасыңбы ушул адам? Ушул адамга кирип туруп эмнеге талап кылып атканын сурабайлыбы деп атат. Ол уже оны көрсөтпөй берген акча, оны доказать ете албайм да мен. Бетине айтсаңыз мойнуна алат да, адам болсо. Ол бардығынан алған, мыналардың бардығынан алған көрсөтпөй, неменің içine салып, метрикелердің içine салып беришкен, анан жөн чыккан эмес, же таанышуу бар, же ошентип чыккан ушулардын бардыгы. Ошо айтып атам байке. Конкретно бизге кабинетин айтыңыз. Мен көпчүлүгү барам алып койду. Өткөндө машина алып беренчи. Жок, байкеге айтып атам. Мен акча бергем деп атам. Ошол адамды бизге көргөзүңүз деп атам. Көрсөтүп койдум незия. Кирип сурайбыз биз. Жок, мен көрсөтпөйм, себеби мен эртең токтоп тур. Мына элдерем кыйналат да. Ар 2-3 жылда пособия токтойт, кайра турулашым керек болот. Ошондо келгенде мени кыйнашат булар. Буларга мыйзам боюнча болуп атпайбы? Булар мыйзам боюнча болгону менен булардын пайдасы тийбейт. Мага мени кыйнашат буларчы. Ошол пайдасы тийип атат. Мен просто Ешаларга сурайт да, ошока. жок дегенде эл Эки жерде эч ким болуптасыз. Жок, байке, элдер сизди күтүп атат да бул жерде. Ассаламу алейкум. Байке, атым Али, фамилиям Эргешев. Азыр бул байкелер менен сүйлөшүп калдык да. Метрикалардын арасына акча тыгып берет турбайбы, Бербейт андай. Жок, андай берет, андай жок. Бергендер кимге ошол бергендер айсы? Атыгы байке чыгып кетти. Жок, ал айтып атпайбы? Азыр мен ал адамды көргөзүп койсом, кийинки жолу мен пособияга келгенде мени кыйнайт, бербей коюш мүмкүн деп атат. Кайсылай элек өткөн токтомой. Негизи бул тармакта коррупция барбы? Жок. Суроону конкретно берели? Жок. Жок, элдер көрүп атат сизди. Ооба көрүп. Ошо бергендер болушу мүмкүн бул жерде. Бергендер болсо айтат да. Начальникке түшүрүп сүйлөшөлү. Сизди күтүп атпайбы бул эл? Сизге кириш керек да. Ооба, биз элдер менен сүйлөшүп тура беребиз, сиз бошогуча. Жок, просто ушунча элди басып өтө албайбыз да бизчи. Азыр кирип алсак, бул адамдар алыстан келген болушу мүмкүн да. Мен ишиңерге мен кошулам да. Кандай мага көзү көрсөткөн барсам, 200 сом 2 жол бердим, дагы талап кылды. Айтсам компьютерге төлөй istейт. Эмнеге квитанция жасаган асам эч ким жооп бере албай койду. Тура жакшы иштейсиң, молодец. Мен бир аз жиним келет, неге жиним келет? Коррупция болуп атат ар бир тармактачы. Ошол жакыр үй бүлөдөн да коррупция кылганда жиним келет да бир азчы. Ушул 1000 сомго карап келген үй бүлөдөн дагы 2000 бер, 3000 бер деген уят да. Туура эле. Эң туура айтам. Жакшы болсо. Билбейм, мен омуркайлардын акчасына кол салган адам ким болот? Өлүл атат кой. Азалыкты азыр. Азыр биз конкреттүү мыйзамды сурайлы деп атабыз да. Кимдер ала алат? Кимдер ала албайт? Азыр кээ бир адамга кирсең айтат экен, атыңда машина бар. Жанагы атаңдын пенсиясы бар. Дагы кандай? Холодильник, телевизор. Андан сырткары жанагы сен менен бир учетто жашаган адам бирөөсү Россияда экен. Ушундай маселелерди коюшуп атат да. Бирок биз фактически жашоодон ала турган болсок, азыр эми орой сөз, бирок бир тууганга жардам бербей калды да бул замандачы. Мен содон алганда эми азыр өзү бир адамга, эки адамга 2400 аласың да. Одан 1000 сом бересиң ого. Мисалы да, ар эме кылган сайын жылына. Аяктан болот онда. Иштегиле, молодец, мен колдойм сизди. Буйрса. Алла разы болсун. Дуа кылып коём. Келиңиз эжеке, өзүңүздөн сурайын. Туулгандыгы жөнүндө күбөлүк бул дагы. Бул балдарыңыздын Ол трудовой. Трудовой книжка талап кылынгандар, Бул кандай төлөм? Квитанция. Каяка төлөм? Төлөгөндүгү алып келесиз да, кичине жардам болот будан. Светке төлөгөндүгү жөнүндө. Бул эжекебиздин паспорттун ксерокопиясы. Кызыңызбы? Студент. Окшош экен. Эжекенин кызынын паспорт өчүрмөсү. Турлап келдим. Бул ошондой эмне? Жанагы реквизитпи? Реквизит, өзүңүздүн. Бул кызымдын окугандыгы тууралуу. Үлүш жер. Үлүш жериңиз. Паспорттарымды. Бул жанагы кана машинасы жок, үйү жок деген справкалар жокпу? Жок, азыр ал неме түндүктөн эле чыгып калат. Түндүктөн, Жеңилдик болду. Ал жеңилдик болуп калыптыр. Анан баягы атасынын машинасы болсо эми чыгарбай коет да, мисалы кайнатасынын немесин. Жок, кайнатаңыздын кандай тиешеси бар? Жок, мисалы машинага. Мен келинкин азыр туруп атам да. Жетекчилер мына
кайнатанын машинасынын кандай тиешеси бар? Бар да, мамлекетте андай маалымат айкындыгы, ишмердүүлүктүн айкындыгы болуш керек да. Азыр мага түшүнүксүз болуп атат да, мына кабинеттердин терезе менен жабылган да. Терезе бул жакта иштеген адамдарды көрсөң болот. Эмнеге мына эки шектүү кабинет атайымдай жабылган да? Ушул аябай шектүү болду да мага. Мына эшик дагы жабык, калаганын чыгарат, калаганын киргизет. Бул дагы ушундай да. Анын ичинде эмне болуп атканын как мындай көрө албайсың. Именно элдер тарабынан акча төгүлчү жер деп айтылып аткан эки кабинет да бул. Кирсең же камера наблюдениясы жок экен ичинде. Ичинде эмне болуп атканын такыр билбейсиң да, айла жок. Андай мүмкүнчүлүк берилген эмес. Вот бизде коррупцияга каршы күрөш. Жанагы коррупция деп айтардан мурда бир нерсени айтыш керек. Коррупция болордон мурда элемент коррупция бар да. Элемент коррупция бул кандай дей турган болсо, тааныш тууган, жердешчилик, мындай жашыруун иш аракеттерди алып баруу. Мындай кабинеттер элемент коррупция дейбиз. Жана алдын ала чалуулар, алдын ала сүйлөшүүлөр элемент коррупция деп айтылат. Мына эки кабинет, именно элдер тарабынан айтылып аткан эки шектүү кабинетти жабып турганы бул менин көз карашымда элемент коррупция. Эң кызыгы, эгерде элдердин сөзүнө таяна турган болсок, эң коррупционный структура деп айтылып атат да бул. Ар бир нерсеге, ар бир кишиден акча талап кылчу жер. Өзү биз 1000 сом алсак, ошол 1000 сомго дагы 2-3 миң сом төлөп чыксак, бул адилеттүүлүккө дагы же болбосо адамгерчиликке дагы жатпайт деп айтышып атат.